өлгөн адамдардын үйүн зыярат кылып тазия билдирген адам дагы Аллах Тааланын майрамына душмандык кылган болуп эсептелинет. Ушул күнү ким иштеп аткан болсо, Аллахтын майрамына каршы иш кылып аткан болот да. Чындап эскерткенби десе, мага эскерткен эмес деп жаңы жей турган күн болгондо, биз каршы дагы көбөлүкөтөбүз, биз эскерткенбиз. Тынбай эле проблеманы көтөрүп жүргөндөн кыйналабыз. Аллах Таала берген айт күндө биз не кылыш керек, эс алышыбыз керек. Айт күндөр билесиздер, курсанчылык боло турган күн. Айт күнү орозо тутса да болбойт. Бул күнү тамак жей, орозо кармап коюш арам эсептелинет. Орозо кармаш арам болгону сыяктуу, бул күнү таравих окуп күндүзүчү мешке топтолуп алып таравих окусаган болбойт ал күнчү. Бул күнү жеш керек. Только жеш керек. Не көңүлгө жакса ошонун баарын жеш керек. Эт жегиңиз келеби, шашлык жегиңиз келеби, природага чыгыш керек. Бүт жыргаш керек ал күнчү. Пайгамбарыбыз Мадинага барганда, Мадина элдери ушул жыл ичинде 2 күндү майрам кылышат эле. 2 күндү алар бош коюп майрамдашат эле да, курсанчылыкта. Жумушта да токтотот, кечке майрамдайт эле. Пайгамбарыбыз ошол майрамды жакшы көрбөдү. Анткени бирөө от парастардын майрамы эле, отко сыйынгандар. Бирөө күнгө сыйынгандардын майрамы эле да. Ошолордун бирөө бизге да калып кеткен. Ноорuz дегенчи. Ушул күнгө сыйынгандардын майрамы. Экинчиси бар, отко сыйынгандардыкычы. Ал жок болуп кеткен. Биздикилер ошол 950 жылдар исламга киргенден аны токтоткон. Ак чөлмөк деген оюндар бар эле, оттон секирип, айланып деген. Ошолор майрамдаган күн ал дагы жок. Бул дүйнөлүк майрам болуп турган ушул экөө теңчи. Пайгамбар ушул 2 майрамды жок кылгандагы ордуна 2 айт майрамды майрам кылып берген, дүйнө жүзүн айт майрам басып кетти ошол. Анча-мынча жерде эле калып кеткен ушул эски майрамдарчы. Ал 2 курман айт жана орозо айт күндөрү жана сөз кылып аттык го. Жалаң жыргаш керек. Ушул күнү ким иштеп аткан болсо, Аллахтын майрамына каршы иш кылып аткан болот да. Алла Таала болду, ушул күнү сен дем ал десе, ушул күнү эң муктаждар бар го. Эми баары майрамдай албайт да, дешиңер мүмкүн да. Өзү жегенге иштекең жок болсун. Жегенге иштекең болбой калбаш үчүн орозо фитр деген нерсени берип атасыздар. Ар бир адамга важип. Ушул кедейлердин акысы. Кимде ким бербей калган болсо, бериңиздер, она кедейдин акысын чөнтөгүнө салып жүрөсүздөр да. Ушул орозо айт күнү ушулардын үйүндө продукта пайда болуп калыш керек. Жетишипчи. Алар эми ошо күнү бүгүн чыгып, так кимдин ишин кылсам экен, бирөөнүн жерин чабып берсем экен, антпесем балдарым ачка калат деген адам ушул күнү үйүндө 10 килограмм будай камындачы, 1,5 литр май, да кичинекей нерсе калыш керек да. А болду, бүгүн иштебесек болот экен деп, булар дагы майрамдаш керек. Өзүнүн деңгээлиндечи. А болду, бүгүн иштебейбиз депчи. А калган Кудайга шүгүр эле, үйүндө 2 күн, 3 күн тамагы бар адам уже ал иштеген болбой калат. Кээ бир калымдар арам деген туугандар. Арам деген ушул күндү. Кимге алал болот эгерде бирөө машытка айдайт дагы, мен ушул күнү мен майрам күнү бекер ташыйм десе болот алчы. А бирок ушул күнү эле сезондон калбайын деп иштеген проблема ушул жерде. Же эми ашылып калды эле иштей берейин, бирок какой-то ушул күндүн пайдасын полный кайрымдуулук кылып коем деген адамга дагы адам. Ошол күнү канча табат бир? 3000, 4000 табышы мүмкүн. Ушул күнү мен жалаң кайрымдуулукка кетем десе дагы уруксаттар бар. Бирок ушул күнү мен табып, иншалла мына сториканы бир жерин бүтүрүп коет элем дегенге проблема бар. Бул Аллах Тааланын майрамын сен демал деген күнү башкача нерсени өзүң ойлоп тапкан нерсе. Бул бейишке кирүүнү каалабаган адам эсептелинет. Баш тарткан адам эсептелинет. Ушул күнү орозо кармаган адам дагы орозо тутпа болду, майрамда десе туткан адам. Жана ошондой эле ушул күнү өлгөн адамдардын үйүн зыярат кылып тазия билдирген адам дагы Аллах Тааланын майрамына душмандык кылган болуп эсептелинет. Барбаңыздар ошол күнүчү, батагачы. О күнү ал адам майрамдаш керек болсо, жакшы адам эле бечара тең бир дуа кылып койлу, Куран окуучу деген адам кандай адам болот? Ичинде бир шариатта амал коелучу. Эстетпеңиздер, атасы өттү, туура, жакында өттү. Рамазандын алдын өттү же Рамазандын ичинде, же бир жыл боло элек. Неге эстетесиздер анычы? Мына биздин китебибизде барбы ошентип эстеткен? Жөө бир акыл аябай
ашып кетип туруш жерге келгендечи вообще тоготпой каласыздар да дамылардычы. Башка малдарды деп аласыздар анда мынау айт күндө мынандай жашоо болот деп бардык устаздар какшанат. Буда талаш маселе жок. Жакшы үкап адам болуп, эжелер дешти болуп кабырга чыгасыздар. Жайга чыгып, мына атабыздын кабырын дуа кылып коелу. Эмнеге андай кылып атасыздар анычы? Ким үйрөттү ушунучу? Биздин динибизде Куран толук ачык болсо, бардыгы үтүр точкасына чейин келсе, айт күнү саалыкада турбагандагы айт намазын оку, айлан, же укта. Ошо күнү жайга чыккандан көрө ошо күнү кечке уктаган жакшыраак эле. Же бир муктаж адамдарды барып турушуларды майрамдат. Келиңиздер мына айтта эгер пландар болсо мындай өзгөртүңүздөр. Эжелерди, апаларды алып жайга эмес, машинаңыздарга салыңыздар дагы, жолдо маркеттен продукт алыңыздар дагы, тоого чыгып кетиңиздер. Бияга кара койго, бирагы алайга. Эмне жерде калса бирөөлөр келе бериши мүмкүн да, келип патага. Салыңыздар да кетиңиздер, дарбаза ключ. Келип такылдатып калып кетсин. Бир жума мурда бир чоң атаңыз өтүп кеткен болсо, мейли тоодо хотя бы бир күн ошону эстебестен майрам кылыңыздар. Алла Таала майрам кылды деп анткени адам алсызбыз. Тынбай эле проблеманы көтөрүп жүргөндөн кыйналабыз. Алла Таала берген айт күндө биз не кылышыбыз керек? Эс алышыбыз керек. Бул күн нелер гана кылсак болот? Жеш керек, эс алыш керек, даания алыш керек, зыярат кылыш керек. Бул күн не кылыш керек? Ороза кармабаш керек, иштебеш керек, бата кылбаш керек, бирөөнү капа кылбаш керек, бирөөнүн жаман күндөрүн эстебеш керек. Бухгалтерский учетта кылбаш керек бизнестер. Бизнес бүгүн эс алуу күнү эле бир sıra барактарды алып, канча киреше, канча чыгашам бар. Ал күнү андагы таштаңыз. Ушу күнү коюп турасыздар дагы эртеси күнкүгө калтырасыздар. Урматтуу жамаат, бул айтылган сөздөрдүн баардыгы сиздерге аманат. Анан ушул жерде какшанып калып кете бербейли. Биз жанагы бир конференция өткөндө, чогулуш өткөндө чыгып алып сүйлөйт го. Biz onu söyleye atkан жокпуз. Biz пайгамбардын аманатын жеткирип атабыз. Мына айтылган сөздөр серьезный сөздөр булчу. Эгер айтып койду да деп уйкусурап турган эртең бүрсү күнү мынау кабырда жүрө турган болсоңуздар, же бар бата кыла турган болсоңуздар, же ушул күнү аябай көп иштерди кыл, заказдар алып иштей турган болсоңуздар, кыяматта өзүңүздөр жооп бересиздер. Мен сиздерге бул эскерттим. Кыяматта ушундай полномочия болот. Эгер адам күнөө иш кылганда, Алланын алдында актанганда, чындап эскерткенби десе, мага эскерткен эмес деп жаңы жей турган күн болгондо, биз каршы дагы көлүкөтөбүз, биз эскерткенбиз. Ошондо мечиттин сол тарабында болчу, оң тарабында болчу. Аябай айтканбыз. Атайын жалпак тил менен айтканбыз. Чала бала орусча аралаштырып айтканбыз. Анткени биз колдонгон сөздү колдонуп айтабыз атайынчы. Анткени болушунча түшүнүктүү сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз. Эмнеге дегенде Алла Тааланын аяты араб тилинде түшкөн, бирок биз араб эмеспиз. Ошого сиздерге түшүнүктүү кылып берип атабыз. Бул болсо тынбай арабча сүйлөп бере аласыз. Кааласаңыздар арабча хутба кылып бересиз. Бирок пайдасы жок да. Ошого өзүңүздөрдүн тилиңиздерде сүйлөп түшүндүрдүк. Аздыр көптүр мамилени. Эми ушуну бекер кетирбеңиздер сураныч. Айтты иншалла айтта өткөрөбүз.